Баратбай Аракеев. Мент. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Урматтуу окурман, тээ илгертен эле милициянын иши өтө кыйын, опурталдуу эле. Бүгүнкү күнү кылмыш күчөп, ошол опурталдуулугу эки эселенип туру. Милиция андай, милиция мындай дегенибиз менен аларсыз күндү элестетип көр. Бирөөнө жем болмокпуз, болбосо бири-бирибизди туздабай эле жеп коймокпуз. Алган айлыгы кыкка турбай, курсагы нанга тойбой турса да, карапайым элин коргогон, бийликке аргасыз кызмат кылган не бир азамат милицияларыбыз бар. Ушул повест ошондой азамат милицияларга арналат. Бар болгула. Журтуңар силер менен. Автор. Бул майорду жакшы билгендер да аны атынан айтпай майор Машаев дешет. Чинине фамилиясы уйкашкандай капитан кезинде деле, капитан боло электе деле Машаев дешшү. Эми болсо майор Машаев болуп ырас уйкашат. Майорунан жогорулап кетсе ким билди? Кызык, азыр ушул милицияда тың иштегендердин көбү дебейле, тең жарымы мурун сууга тийген тентек, беадеп балдар болушкан. Нечен жолу чейинден чыгып, кийин милицияга кирип кетип, а жерде жан дилин берип иштеп, ууру кескилердин түшүнө кирип жүргөндөр да ошолор. Кыздын баласындай же кыздын өзүндөй чоюлгандардан эч качан эр жүрөк, мыкты милиция чыкпайт. Чыкса чыгар, алды кагаз жазып, кабинеттен чыкпачу орундарда иштешет. Майор Машаев суугуйду тентек өскөн эмеле, айылдыктар эле эмес, өз ээн атасы да капыр, чоңойсоң башың түрмөдөн чыкпайт го дешчү. Мектепте экенинде чуусу жок күнү жок эле. Же бир баланын мурдун канатат, же тентек кылып, агайларынан кежиге жейт. Бирөөнүн алмасына кирет, аркандалып турган эшек же музоолорду бошотуп жиберет, жиптин башына жүгөрүп айлап, каздарга сугунтуп, аркандап коет. Айтор кылбаганы жок. Олбурлуу атасы күрөктөй колу менен жаткыза чабат. Энеси үбөлүк, шыпыргы, чөмүч, калак колуна тийгени менен чабат. Соккондору ошол жерде калып, аз өтпөй дагы бир нерсенин үстүнөн чыгат. Машаев дегенди укканда агай эжейлер да азыркырайт. Күндө болбосо да күн аттабанын үйүнө келип турушат. Бир жолу дагы бир кылыгы үчүн бир жума төшөктө жатканы бар. Мектептен келип, ошондо 6-класста окуса керек эле. Айран менен нан жеп, ойногону кетип баратса, айылда бир кол жуңдаган молдо бар эле. Ошол эшегине өпөйө минип кетип баратат. Машаев аны жаман көрчү. Артынан ээрчи басып, жерден бир талдын бутагын алып, эшекти көчкө сайып калды. Балекет мындай болорбу? Эшек аткан октой кетип, мөңкүп алды эле, молдокет топ этип жерге кулады. Чаңга оонап турбай калган немени жыргай күлүп, кашаага жашына карап турган неме далайга кыймылсыз жаткан молдону өлүп калдыбы деп ойлогон бала чуркай жетип, өйдө көтөрмөй болду. Молдоке туруңуз, мен жөн эле экинчи антпайм. Кудайдын кусуру урган жубарымбек, мына сага. Молдоке таягын ала жыгылган экен. Өйдө болуп баратып баланы жоон талаштыра уруп калды. Андайдын далайын көргөн бала кебелип да койгон жок. Артка чегине берди. Молдо эмне болуп кеткенин билген эмес. Машаев өзү айтып турбайбы, экинчи антпайм деп. Молдо түз эле Машаевдин үйүнө барды. Уулу эшекти үркүтүп жибергенинен жыгылып, ал жерден өлүп кала жаздаганын айтты эле. Огородунда тырмалап жүргөн баланын атасы Молдокеден кечирим сурап, уулун издеп чыкты. Көчө издеп таппай, жини кайнап, үйүнөн күттү. Тээ каш карайганда оюнга тойбогон уулу үйүнө келди. Айбан, Молдокен эмне кылдың эле? Бала окуянын небагы унутуп койгон, жүрөгү болуп кетти. Эчтеке? Эмне кылдың эле дейм. Эми бала калбайт эле. Эшегинин көчүгүнө деп кадасынча колу менен башын тосту. Согорун билет. Колу жардам берген жок. Атасынын колу дал төбөгө тийди эле, эбелектей учуп, үйдүн дубалына жабыша түштү. Баш менен тийиптир, кан жая берди. Атасы коркуп кетип, бүк түшкөн немени көтөрө калып, үйгө алып кирди. Үйдөгү энеси кан жалаган уулун көрүп, өң алеттен кете чыркырап жиберди. Коку эмне бале болду? Кокуйгун ай, берекем эмне болду я?
Кокуй. Азга эси ой түшүп кайра эсине келген бур кураган бала энесине жооп берип жатпайбы. Жыгылып кеттим, мыйлабачы. Ата-эне уулунун башын марганцовка менен жууп, жарага сүйкөп, дарыдан шыбап, бинт менен таңып жаткырышты. Ошол түнү анын эти ысып, таң агарганча чабалактап чыкты. Ата-энеси жанынан кетишкен жок. Башы жарылып, анын үстүнө коркуп да калса керек. Туура бир жума мектебине барган жок. Колум сынып калсачы, экинчи сабасам ит болоюн деп, өз ичинен сан рет кайталаган атасында жан жок. Анткы менен 7 баланын кенжеси көкүрөк күчүгүн аябай жакшы көрчү. Бала да, ата да бир ай өткөндөн кийин ал окуяны унутуп, бири таяк жеп, экинчисинин таяктаганы уланып кетти. Мектепти бүткөндө ага эжейлери Машаевден кутулганына тилөө өткөрбөсө да, бир баледен кутулгандай сүйүнүшүп турушту. Классташтарынын көбү окууга тапшырабыз деп борборго кеткенде, окуу оюнда жок Машаев колхоздун курулушчуларына кошулуп иштеп кетти. Келерки жылы аскерге алынып, бала башына жараша десант аскерлерине алынды. Шоктугу калмакпы. Баргандан бир жума өтпөй, карантин дегенинде жүрүп, сержанттардан өпкө боору эзилгенче токмок жеди. Бир Ефимов деген чектен чыккан сержант бар эле. Бөтөнчө мусулман улутундагыларды чурка деп азабын колуна берчү. Ошол бир ирет катарга кечибирээк тизилген Машаевди чурка деп сөгүп, көчкө тээп калбайбы? Машаев токтогон жок. Аны көмөлөтө сокту. Ошондо 4-5 сержант бу чээнден чыккан немени бактын далдасына сүйрөп барышып, кычуулары канганча ийлешти. Анкен менен бетине тийишкен жок. Анан дегдеңдете жетелеп катарга тургузушту. Ошондон соң Машаев алардан дагы 3-4 курдай таяк жеп, акыры тигилерди атынчып, өзү да чочугансып калды. Карантини бүтүп, старик солдаттардын катарында жашай баштаганда, жарым жылдай башынан токмок кетпеди. Бара-бара ал жерден да көптү чочуткан Машаев болуп чыга келди. Белгилүү эмеспи? Десант аскерлери жан алгычтай мушташат, чыдамкай болушат. Машаев өз бөлүгүнүн чыгаан солдаттарынан болуп турганда кызмат мөөнөтү өтүп, бети да, эти да тырыктарга толуп айылына кайтты. Армиядан келген балдар дегеле кой, жоо чаап келгенсип, асмандагы сөздөн айтып, өздөрүн асманда сезип бир топко чейин сууй албай турушат. Анан турмуш бат эле, мурдунун суусун агызганда асмандан жерге түшөт. Түмөн түйшүктүн астында дайынын таппай калат. Машаев да бул жолду басып өттү. Бир ай чамалап ата-энесине тууган туушканын эркелеп дегендей, анан сый турмуш жөн турмушка айланып кеткенде шаарга барып иштемей болду. А кезде колхоздар айыл эмеспи? Атасы трактор айда дегенине көнгөн жок. Шаарга барып бир ыктуу жумуштап, ошол жакта өмүр өткөрмөй болуп турду. Ата-энесинин көнбөскө чарасы барбы? Кийим кечегин оңдоп, акча тыйынын камдап, шаарга узатышты. Борбордо көп жылдан бери милиция тармагында иштеп, полковник деген наам менен отставкага чыккан бир тууган таекеси боло турган. Айда жылда бир катышпаса анча деле жакынчылыктары жок. Энеси какшап жөнөттү. Таекең эле бар. Бир иш таап берер, козунун этин ысык күндө саасытып жибербе, досторуңа жолугуп, түз жеткир, деген сөзүн айтып. Машаев түз эле ошол таекесине келип түштү. Мектепте окуп жүргөндө энеси менен бир ирет келген. Бирок үйдү билбейт эле. Адреси менен таксиге түшүп таап келип, эшик какты. Бак шактоо заңгыраган үй эле. Аздан соң казысы опсуз салаңдаган зор киши дарбаза ачып, бүшүркөй карады. Ким керек? Тайке, мен Бейшигүлдүн уулу болом. Таекеси бар палаңдаган ак көңүл адам эле. Баягы тентек сенсиңби? Деп жигитти жүзүнөн сүйдү. Чоң азамат болгон турбайсыңбы, кир үйгө. Ал ким экен я? Деген үн чыкты. Бул тажеңесинин үнү. Жээним келиптир. Экөө жүзүм чулганган сөргө келишти. А жерде тажеңеси чай үстүндө отурган экен. Анча жактыра бербей, саламга ооз учунан жооп берип, чайын уртады. Машаев килейген сумканы ачып, козунун этин алып чыгып, салынган баштыктын оозун ачып жиберди эле, таекеси бакылдап кое берди. Ой, балканактай козго. Далайдан бери жаш сорпо иче эле келем. Кана байбиче, чараны алып келчи. Байбичесинин көңүлү азга ачыла түштү. Ордунан жеңил туруп, чакасын алып келди. Эт дароо казанга түшүп, үчөө аркы беркиден сүйлөшкөнчө эт бышып, таекеси бакылдап эт жешти.
Ошол эле күнү тайекеси Машаевди милицияга орноштурмай болду. Муну уккан Машаев так секирди. Коюңузчу тайеке, башка иш табылбай калгансып, тең туштарым ментте бит кылбайбы? Мент демектен шайтан шабыр дешсин. Эмне милиция жаман иш бекен? Мына мен 40 жылда иштедим. Жаман болгон жокмун. Милицияга азыр сендей тентектер керек. Десантта да кызмат кылыпсың. Болду. Мен айткандай болот. Ушуну менен сөз бүттү. Ошондон 1 ай өтпөй Машаев милиция болуп тынды. Андан бери көп жыл өттү. Адегенде милиция болосуң десе чок баскандай секирген Машаев эми өзүн башка иште элестете албайт. Борбордогу милиция окуу жайында, Орусиядагы бир жогорку окуу жайында да сырттан окуп бүткөн. Азыр шаардагы бир райондон кылмыш изилдөө бөлүмүнүн начальниги. Бир кемчилиги тили узунураак, анан чоңдорго бөйпөңдөй албайт. Болбосо ушул райондон милиция начальниги болмок не багы эле. 3-4 рет милициядан айдалып кете жаздаганы да бар. Ошонун бир жолкусунда тайекеси министрге чейин барып жатып, араң алып калган. Анда ушу өзү начальник болуп турган бөлүмдө катардагы опер эле. Кабинетинде отурса 17-18дерге чыгып калган ак жумал кыз кирип келип эле буркурап жиберди. Агай, балдар мени түндө. Машаев кызды отургузуп, көзүнүн жашын басып, карындашым шашпай айтчы, деди. Ыймандуу кыз болгон ишти айта албай турду. Кыз зордукталганын не бак түшүнгөн Машаев суроо салып турду. Бирөө зордуктап кеттиби? Кайдан? Бирөөнүн үйүнө барганбыз. Бир кыздын туулган күнү болчу. Ал баланы тааныйсыңбы? Тааныйм. Аты жөнүн билесиңби? Аты Азат. Фамилиясын билбейм. Машаев кызга 3-4 барак берип, болгонун болгондой жазуусун өтүндү. Кыз жарым сааттай жазып, Машаевке берди. Зордуктаган бала бир институттун 1-курсун аяктаптыр. Кыз болсо 10-ду жаңы эле бүткөн экен. Кызды узатып, маселени начальнигине билдирип, дароо ишке киришти. Ошондон бир жумадан соң зордукчул немени кафеден 5-6 болуп гүлдө отурган жеринен тапты. Аты жөнүн айтып, жүрө, мындайраак барып сүйлөшөлү деген Машаевке Азат отурган жерден тамекисин буркурата, үйлөп, айтып турбайбы? Байке, угродон болсоңуз ошол жагыңызга кете бербейсизби? Менин ал жакта жумушум жок. Болсо да азыр бошобойм. Бошсуз. Машаев мындайда чыдай албайт. Бирок эмне токтотту ким билди, ачуусун алдырган жок. Сен кыз зордуктаган экенсиң, жүрү. Бар дебедимби? Кана ошол кызың. Дагы бир жолу зордуктайын. Жолдоштору кошо каткырды. Ошондо Машаев тигини желкеден капшыра кармай, ордунан тургузду эле, тиги ооруганына чыдабай кыйкырып жиберди. Жанындагы дагы бир опер экөө эки жактан колтуктап алып, сыртка дегдеңдете сүйрөп чыгышты. Артынан кошо чыккан зордукчунун достору сыртта турган милициянын маштесин көрүп, кол салууга батынбай токтоп калышты. Машаев тили узун көпкөн жигитти кабинетине алып кирер менен эле өпкөдөн ары берип алды. Кызды алып келейин, зордуктайсыңбы? Тиги көпкөн неме бул жерден көп албай калды. Машаев дагы бир ирет турду. Эми тиги баатыр мышык кейпин кийди. Сокпоңуз, байке. Сенде эшекке байке боло албайм, эшек. Кана, кантип зордуктадың? Калтырбай айтып жазып бер. Кызды кыйын зордуктаганы менен суу жүрөк немекен. Жанагы кафеде арактын күчү менен бакылдаган неме момурайттым эле. Мас болуп калып бир кыз менен жаткам. Зордуктаганымды билбейм деген маанайда жазды. Жазганына колун койдуруп, Машаев аны камап салды. Эртеси таң эрте ишке келсе, андан мурун келген начальник чакыртты. Киргенде эле сөгүп турду. Эмне үчүн бирөөнү сабайсың деп. Машаев болгонун болгондой айтты эле, ага болгон жок. Жогото турганын айтып, дагы ашата сөктү. Машаев айтыша кетти эле, начальник кабинетинен кууп чыкты. Оолун милиция алып кеткенин уккан, бир жерди мыкчып, бир топ эле кызматы бар атасы түн эле райондук милициянын начальнигине чалган. Ишине түздөн түз тиешеси болбосо да, андай чоңдордон чоочуй жүргөн начальник таң эрте жумушка келип, Машаевдин жер жеберине жеткен ошондон. Бул иш мындай бүткөн. Арыз жазган кыз арызын алып, зордукчул бошоп, Машаев аз жерден милициядан айдала жаздап, тайекеси министрге чейин барып жатып, катуу сөгүш менен ишинде калган. Ошол зордукчул жигит менен кийин дагы кезигишти. Ал өзүнчө окуя, чоң окуя.
Машаев ошондон соң эмне кылса да жакшылап таразалаганга өттү. Бирок жараткан берип койгон беткече бар, курч мүнөзү кайдан кетмек. Ошонун азабын тарткан. Анткен менен толгон жоро жолдоштору, бир катар үлкөн начальниктери тээ жүрөктүн түпкүрүнөн терең сыйлабаса да өтө баалашат. Az жерден айдалып кете жаздаганы батыр эстен чыгып, анан да айдаса айдап жиберишсин деген намысы келип, ичине баш оту менен кирип кетти. Бир кезде окуусун бүтүп, лейтенанттыкты алган учуру опер топ менен бир чакырыкка барышты. Бирөө мас болуп калып, маңдайкы кошунасынын короосунан туруп, аткылап жатат деген кабар эле. Шаар четиндеги үй экен. Машинени обочорок жерге токтотуп, начальниктин буйругу менен ок атылган үйдүн катарындагы үйдүн короосуна секирип түшүштү. Эки үйдү тоскон чырмоок баскан кашадан акырын шыкалашса, майкечен гүл түйгөн орус алдына толтура патрону бар коробканы коюп алып, улаан бирди салып, маңдайды көздөй атып жатат. Кадимки эле артыбыздан Москва деген 28 панфиловчунун бириндей аткан сайын сөгүнүп коет. Бер жагында бир килейген эт чынжырынан бошуна албай, аркы терки жанталашат. Эгерде кашадан секирип түшүп, теги баябекти басып жыгылса болот деши. Бирок каша менен анын ортосу 10 кадамдай жер. Теги кайрыла калып басып алса. Машаев начальникке кайрылды. Жолдош полковник, теги атар менен секирип түшөйүн. Патрон салганча үлгүрөт болушум керек. Начальник ойлоно түштү да, коя тур, токтот деп айтып көрөлү. Токтобой бизди көздөй атсачы. Тигиндей далдодон кыйкыр. Баары кашадан дубал уланып кеткен жерге жашынып, Машаев сүйлөшүү жүргүздү. Атканды токтот, биз милициядамыз. Милициядан болсоңор мына. Тиги бери бурула берип, даң дедирип кайра патрон салды. Начальник ката кетиргенин түшүндү. Машаев билгизбей секирип түшсө болмок. Тигинеме эме кошунасын унутуп, үн чыккан жакта атып турду. Машаев дубал менен кашанын ортосундагы жылчыкты карап турду эле, мылтыкчан неме атылган патронун чыгара албай сөгүнүп жатат. Кандай болгонун ким билди. Машаев кашадан илбирстей тездик менен ашып түшүп, көз ачып жумганча тигиге жетти. Дал бет маңдай келгенди көрдү мылтыкчан. Кундагы менен шилтеп калды. Машаев эңкейе бергенде кундак чыкый тушка чала була тийсе да кан жая берди. Машаев тигини басып жыгылды. Чочконун майы менен чоңойгон олбурлуу орус жан койчудай эмес. Машаевти бир ирет алып ыргытты эле, ал туруп келатып тигини буттан ала жыгылды. Аңгыча башка оперлер секирип түшүп, эңгезердей орустун колубутун кайрып тынчытышты. Оозунан арак буркурайт. Кармагандарды чымын ордуна көрбөй сөгүнүп сагынат. Сыртка жетелеп чыгышты. Төмөн тарапта милициянын машинелери батпайт. А кезде бирөөнү бирөө мылтык менен аткылаганы чанда болчу. Чээнден чыккан иш катары каралчу эмес беле. Райондук, шаардык милиция начальниктери Атурсун министрликтин килейген кызматкерлерине чейин котолойт. Машаевдин начальниги ишти айтып, кыскача рапорт берди. Начальниктер Машаевди чакыртып, биринен сала бири азаматсың дегенди айтып, колун кысышты. Аз мурун айдалып кете жаздаган жигит эми азаматтыгы артып турду. Андан көп өтпөй, артына жазылган сөзү бар саатты дал министрдин өз колунан алган. Ананда погонуна бир жылдыз кошулду. Угра начальникке зам болду. Зам боло албай жүргөн 4-5 капитан начальниктерге да Машаевка да иштеринен таарынып турушту. Ич күйдөлүк кай жерде куру экен. 3-чү жылдыз алгандан кийин Машаев отпускага чыкты, айылына барды. Чоң муштум атасы жерге батпай сүйүнүп жатпайбы? Биринчиден уулун аман эсен көргөнүнө сүйүнсө, экинчиден бир маселеси бар экен. Козусун союп, эч кимди чакыртпай, бирөө болуп тамак үстүндө айтты атасы. Оолум, бир ишке кириптер болуп турганда ырас келбедиңби? Мен карыганда милицияга суралып атам. Машаев чочуп кетти. Эмне болуп? Атасы шашпай айтып берди. Көрсө окуя мындай болгон экен. Бул киши колхоздун эгинин сугарат. Бир күнү бригадир келип, ала сугарасың деп айда сөкпөйбү. Ошондо бул киши ага кол салып жибере жаздап, анан Жигулисинин капотуна бир муштаса, анысы чоң муштумга чыдабай, кадимкидей кабырылып калыптыр. Сени соттотуп түрмөдө чиритпесем элеби деп, ал түзеле участкалык милицияга барат. Ошондон бери бир айчалык өтүптүр. Участковой каалаган убагында кабинетине чакырып, эзип жатыптыр. Же каматпайт, же жайыма койбойт. Атасы ушинтип бүтүрдү сөзүн. Ким деген неме ал участковойуңуз?
Атын да жакшы билбейм. Келгени 2-3 айдай болду го. Ширидей катып тыржыйган кара неме. Адамча сүйлөшкөндү да билбейт көрүнөт. Улуубу кичүүбү карабай сөгөт. Эртең да кел деген. Же бирдеме үмүт өтүп жатабы билбейм. Үмүт өтсө берет элем. 1-2 коюн. Эчтеке көрбөйбүз. Эртең чогуу барабыз. Ушуну менен сөз бүттү. Эртеси кечке маал атасы экөө участковойдун кабинетине киришти. Атасы айткандай капкара ширидей каткан неме. Капитан формасында. Көз карашы да адамга жагымсыз, түлкү көз караш экен. Экөө киргенде ошол көз караш менен тиктей ороң этти Машаевке. Сага эмне керек? Ким болосуң өзүң? Киши болом. Машаев да барк этти. Эмне көзүң айбан көрүнүп турамбы? Бу кишинин баласы болом. Капитан көзүнүн чаарын чыгарды. Баласы болсоң эмне кылайын, я? Чыгып кет. Машаев атасына айтты. Ата, чыга туруңузчу. Делдейген атасы сыртка чыкты үнсөзсүз. Машаев атасы чыгар менен капитанга жетти да кежигиден мыкчы кармады. Күбө болчу эч ким жок эмеспи? Эшек, сен эмне ороңдойсуң? Элге короңдосун деп ушул жерге отургузуп турбу, я? Капитан ордунан тура албай кыйкылдады. Машаев: "Эй, мен да милисамын. Бирок кирген адам менен адамча сүйлөшөм" деп мындай боло берди. Капитан эмне деп акарат айтарын билбей, намыстанып же тура калып кармаша кете албай, же жаман айта албай туттукту. Машаев милисалык күбөлүгүн алып капитандын бетине такады. "Мына күбөлүгүм, катуу кетсем кечирип кой." Капитан ошондо гана тилге келди. "Минтип муунтканың болбойт да." "Туура болбойт, бирок өзүң болтуруп жатпайсыңбы?" Капитан чочуп калыптыр, кепке келди. Машаевдин атасына аз штраф салып, иште токтотмой болду. Машаев сыртка чыкканда атасы жанын коерго жер таппай, наркы терки басып турган экен. Оолун көрө утурлады. "Эмне болду?" "Эмне болмок эле, экинчи сизди сурабайт." Атасы эмнеге деп сураган жок. Бир оор жүктөн кутулгандай жеңилдеп, кубанып алды. "Ата", деди Машаев жолдо күлүп. "Мени тентексиң деп сабачы элеңиз. Өзүңүз эмне тентектик кыласыз?" Анан өзү жанды күйгүзүп жатпайбы?" деди атасы актангандай. "Менин да жанымды кашайтышчу да." Машаев атасын колтуктай үйгө келди. Кыш күндөрү Машаевдин алдында 7 кишинин арызы жатат. Алардын ар башка күндөрү тумактарын, курткаларын чечип кетишкен. Жети өтең бир көчөдөн алдырышкан. Түндөсү көчөдө келатканда баштан ары бир оор нерсе менен жеп, эси ооп, эсине келгенде караса тумагы, курткасы жок. Кызыгы, ошол жетөөнүн тең арызында меймандан келаткам, азга кызуу элем деген сөздөрү бар. Демек, тоногучтар жалаң мастарды тоношот тура. Алар кармалбай турушту. Ал тоногучтар дагы канчасын чечиндиришкенин ким билет. Анткени тонолгондордун бардыгы эле арыздана беришпейт эмеспи? Булардын айласын таппай, түрдүү ойдун үстүндө баш катырып отурса, кабинеттин эшиги кагылып, дароо эле бир орто жашап калган адам кирди. Келбетине, кийимине караганда кызматкер көрүнөт. Салам бере Машаев көрсөткөн орундукка олтурду. "Кулагым сизде." Машаев тигинин келген жөнүн укмай болду. "Келдим иним. Сиздерге башка иш түшкөндө келет эмеспизби? Түндө тумагымды алдырып жибердим." "Кай жерден?" "Бул эле бульвардын бер жагынан." "Шашпай баарын айтсаңыз." "Өзүм университетте иштейм, доцентмин. Кече бир мугалимибиз кандидаттыгын жактап кичине банкет уюштурган. Анан ал жерде аз ичилбейби? Таза аба жутуп барайын деп келаткам. Анан эле бульвардан өтө бергенде артыман дабыш чыккандай болот. Бурула бергенде эле башка каң дедире уруп калды окшойт. Жол жээгиндеги күрткүдө жатыптырмын. Пальтомо тийбептир, тумагым жок. Балдарым элүүгө чыкканда кийгизишкен суусар тумак болчу. Кол салгандар канча экен, байкап алган жоксузбу? 2 караан өңдөндүбү, айтор билбей да калдым окшойт." "Эми ушул айткандарыңызды жазып бериңиз, аксакал", деди Машаев тигиге кагаз жылдырып. "Жок, айланайын, жазбай эле коеюн. Жөн эле айтып коеюн дегем. Ошол жерди байкаштырып, көзөмөл кылсабы деп эле кире калгам." Машаев аны кыйнаган жок. Сөзүнө караганда жас чөтүрү жок. Тиги кеткенден кийин эки оперин чакырып, бул маселени талкуулап турушту. Ошол тегеректеги шектүүлөрдү бирден талдап, тиги экөөнү байкоого алуусун тапшырды. Өзүндө башка план бар эле. Машаев жүрөгүнүн курчтугунан бир күнү болбосо, бир күнү бирди көрөт го. Өзү жалгыз ошол тегеректе түндөсү жүрүп кармамай болуп жатпайбы? Жанагы тонолгондордун бардыгы
эки көчөнүн ортосундагы аралыкта болуп жатат. Алардын да мээси иштебей төңдөнөт. Бир жерден тоной берсе колго бат эле түшөбүз деп ойлошпойбу? Машаев ошол күнү тери курткасын, бапестеген тумагын кийип, саат 10-дон 11-ге чейин наркы терки чайкала басты. Бирин серин өткөн адамдар машиналардын жарыгынан башка жарык жок. Тоногуштардын дайыны билинбейт. Машаев эртеси да чыкты. Бу жолу үшүп кетип, эмне болсо ошо болсун деп, жакын жердеги кафеден 150 грамм аракты басып алды. Жанагы болжогон жерден мас болгондой калгып кетип бараткан. Каңдей түштү. Башы зыңылдады. Ушундай болорун күтүп бараткан неме арттан дабыш чыгаар менен буйто берген. Соккону чала тийип, жыгылбай калганын көргөн неме кайра шилтеди. Узун темир экен. Машаев буйтай берип, тигини ичке тептеле, бөгүлүп барып жерге кулады. Жанындагысы безе качты. Машаев аны кууган жок. Бүк түшүп кайра турмакчы болгондо, эми бир теп чыгып, Алек саатта колуна кишен салып жиберди да, ордунан тургузду. Анын эси ой түшкөн экен, өлүктөй шалактайт. Аны жетелеп бөлүмгө келди. Кабинетин ачып, тигини маңдайына отургузду. Узун бойлуу ак чуумал, 20-лардагы жигит экен. Колуна кишен салып милицияда отурбаган болсо, ар кимди суктандырчу зыңкыйган жигитке окшойт. Машаев алгачкы сурагын жүргүздү. Анан баягы арыздарды астына жылдырды. Окуп чык деп. Ал окуп чыкканча Машаев үн катпай карап турду да, бүткөндү айтты. Тааныш арыздар бекен? Тиги үн каткан жок. Мен сенден сурап жатам. Тааныш бекен алдагы арыздар? Машаев тап бергендей болду эле, тиги караңгыда арттан чапканга кайыл болгону менен, жарыкта бет маңдай олтурганда суу жүрөк экен, жалтана кетти. Окудум. Окуганыңды көрдүм. Тааныш бекен дейм, жазылган окуялар. Аларды тааныбайм. Тумак курткаларынчы? Тиги үнсүз дулдуйду. Качан тура калып, өпкөдөн ары берди берет дегендей бүшүркөп, сак болуп отурду. Эми андан азыр сөз чыкмак эмес. Камерага камап салып, жанына 2 милиция алып, тигинин шеригинин үйүнө келишти. Анысы орус болчу. Экөө бир короодо жашайт экен, оңой эле кармап келишти. Машаев аны машинеге саларда жини кайнап кетип, колунун кычуусун бир кандырып алды. Өпкөдөн ары 2 рет берди да, өзөргөн немени машинеге тыкты. Эртеси түш ой Машаев тигиле көнү суракка алып, кагазын толтуруп жаңы эле бой жазганы сыртка чыкмакчы болгондо, эшик ачылып, 70ке чукулдап калган аппак чач аксакал кирди. Кебетесине караганда жалаң мыкты кызматтарда иштеп, кол жорутуп, бел бүкпөй карыган түрү бар. Саламатпы уулум? Салам алейкум, келиңиз. Экөө маңдай теске отургандан кийин тиги аксакал тамагын жасай берип, келген жөнүндө түшүндүрө баштады. Дежурлардан сурасам сизге бар дешти. Машаев болосузбу? Ооба. Түндө менин баламды кармаган экенсиңер. Ошонун жайын билейин деп келдим. Алёша деген досу да кармалган тура. Ошонун энеси эртең менен айтып келген. Кошуна турабыз. Машаев болгон ишти айтып берди эле, аксакал жинди болгон немедей оозун ачты. Бу киши мурун Совминдин аппаратында көп жыл иштеп, персоналдуу пенсионер болуп, эс алууга чыккан экен. Кеп сөзүнө караганда, наркы беркини мыкты түшүнгөн, кепти ыгы менен айтып, уга да билген адам экен. Уулунун кылыгын угуп кирерге жер таппай турду. Рас эмеспи? Небир мыкты адамдардын уул кыздары жөнсүз чыккан учурда ата-энесин тирүүлөй өлүп калат эмеспи? Машаев жүрөктүн түпкүрүндө бу кишиге боор уруп турду. Анын баарын төлөп берсек бошонор бекен? Деди тиги киши айласы кеткендеги сөзүн айтып. Төлөгөн күндө дагы жоопко тартылат аксакал. Өзүңүз түшүнөсүз да, закон деген ушундай. Аксакал шылкыя басып чыгып кетти. Ошону менен Машаев ал кишини экинчи көргөн жок. Алиги жигит анын эң кенже уулу экен. 3 жылга кесилип кетти. Кайра куруу деген ата-баба көрбөгөн заман келип, чак-челекей түшүп калган кез. Ушул кезден баштап кылмыштуулук шумдуктуудай көбөйдү. Уурулук, талап тоноо, киши өлтүрүү милициянын билдирүүлөрүндө батпай кетти. Анан калса милицияны тоготпогондор да коз карындай жамырады. Мурун чет элдели болуп келген жанакы рекет деген немелери чыкты. Айтор, мурун эле түйшүгү түмөн милиция иштен көз ачылбаган абалга жетти. Ошол күнү Машаев жаңы эле кетмей болуп жатты эле. Дежур топтун бир жигити кирип келип, бир үйдө адам өлтүрүү болгондугун айтты.
Машаев ал топ менен кылмыш болгон жерге келди. 5 кабат үйдүн 3 кабатындагы квартира экен. Киришти. Киргенде эле чыркырай ыйылган аял менен аны этектей кармап, жүрөгү түшөп бакырып жаткан 5-6 жаштагы кызды көрүштү. Алар турган жердеги дивандын жанында көмкүрөсүнөн түшүп солдойгон жигиттин өлүгү жатат. Моюнга бычак менен сайрыптыр. Кан килем үстүнө агып, килкилдеп турат. Фотограф сүрөткө тартып, эксперт карап жаткан учурда опер топтун бир жигити боздогон аялды сурап турду. Өлгөн жигиттин аялы экен. Машаев сөз тыңшады. Окуя кандай болгонун айтып бере аласызбы? Деди сураган жигит столго отуруп, кагазын алып. Аял эси эки болуп, өң алеттен кете шолоктосо да жооп берген болду. Кызым экөөбүз түштөлөп папамдыкына кеткенбиз. Саат 8-дерде келсек, эшик ачык экен, кирсем жатат. Аял бооркураганын улантты. Өзүм телефон чалдым силерге. Дагы 1-2 суроо берди эле, аялдын оңду жооп бере алчу түрү жок. Жайына коюшту. Анча-мынча эс токтогондо эртеңдерден сурабаса болгудай эмес. Сөөктү тез жардам моргко алып кетти. Эртеси начальник опер топтун жетекчисинин рапортун уккандан кийин ишти Машаевке тапшырды. Машаев өлгөн жигиттин үйүнө келсе, тууган туушкандарын небак чогулуп, сөөктү коюунун аракетин кылып жатышкан экен. Аял менен сүйлөшө албай кайра кетти. Ишине келип экспертизанын жыйынтыгы менен таанышты. Ал боюнча өлгөн жигит катуу каршылык көрсөткөн экен. Колдорунда тиштин издери калган. Бир өсүмбү, эки өсүмбү, ооз талаштыра койгондой. Денесинин көп жерлери көгөргөн, кол салгандарын кабыштыра кармаган, бетке соккон тактары бар. Баса, аялдын айтымында үйдөгү сефте оңмогондой суммадагы акчаны алып кетишкен. Өлгөн жигит шаарда алгаччылардан болуп коммерциялык ишин баштап, шаардын борборуна дүкөн, чакан кафе ачып, иши жүрүп турган кез экен. Дагы бир эске алчу маселе, ал эшикти тааныш эместерге таптакыр ачмак эмес. Брондолгон эшикти эч ким талкалай алмак эмес дейт. Демек, тааныштарын ачтыбы? Машаев ошол эле күнү дүкөнгө да, кафеге да барып, ал жерде иштегендер менен сүйлөшүп, эч кандай иринчек тапкан жок. Жигиттин сөөгү коюлганда Машаев топурак салган жерге чейин барды. Ошол жерде мечиттен чакырылган молдоке бей кайнаткан ысыкка карабай, Куранын айда созуп окуп жатканда, каптал жактан чыккан үнгө карай берип, катарлаш отурган 3 жигиттен бирин тиктей калды. Анткени өңү тааныш эле. Көз кыйгынан кайра-кайра карады. Эрини азга калбайып турат. Кара көз айнек тагынып алган. Жанындагыларга улам бир нерсе айткан болот. Анысы Машаевке угулбайт. Машаев да көз айнекчен эле азга артка жылып отуруп, дагы кыйгачынан көз албай тиктеди. Анан эстеди. Бул баягы кыз зордуктап, соттолмок турсун Машаевдин өзүн кызматтан коодуруп сала жаздаган жигит болчу. Өлгөн жигит менен кандай катышы бар болду экен? Куран окулуп бүтүп, барган эл машина, жалданган автобустарга түшүп, кайра артка кайтып жатканда, баягы неме 2 жолдошу менен аппак Жигулиге түшүп кетишти. Ушундан бир илинчек чыгып жүрбөсүн. Баягы 3 жигит автобус менен келген Машаевке караганда эрте келишиптер. Аларга жакыныраак жерге чөгөлөп, дагы Куран окулуп жатканда аларды байкап отурду. Бата кылынып, баары өйдө боло бергенде, теги жигит көз айнегин акырын алып, жүз арчысы менен тазалап, кайра кийди. Бир көзү көгөрүп жүрөт. Ошондо Машаевдин шеги күчөй түштү. Кандай гана болбосун, өлгөн жигит менен мунун кандай байланышы бар экендигин аныкташ керек. Бөлүмгө келип, картотекадан анын сүрөтүн таап, кафеге барып, ал жерде иштегендерге көрсөтсө, бири көрүп жүрүптүр. Өлгөн жигит бул кафенин кожоюну экөө кез-кези ушул жерден тамактанчу экен. Тең тушөңдүү болчу дейт. Сөөк коюлгандын эртеси Машаев өлгөн жигиттин аялы менен сүйлөштү. Баягы кыз зордуктаган неме булардан 3-4 жаш кичи болгону менен кандайдыр таанышып, тең туш болуп кетишиптер. Өлгөн жигитке дайыма жабышчу экен, компаньон бололу деп. Ал болсо, мен эч ким менен компаньон боло албайм дечү экен. Машаев дагы туура эмес ишти жасап жиберди. Эч кимден уруксаты жок эле, баягы жигитти үйүнөн чыгып келатканда кармап, машинесине салып, бөлүмгө алып келди да түз эле айтып турду. Досуңду эмнеге өлтүрдүң? Тиги делдей калды. Эмне деп атасыз? Дүлөйсүңбү? Досуңду эмнеге өлтүрдүң деп атам. Бул жигит Машаев кармаганда эле аны тааныган. Кыз зордуктап кутулса да, Машаевди көргөндө эле таанып, качан өпкөгө коет деп сактана да калган. Эми эмнеге өлтүрдүң деген суроо бычак болуп сайылып турду. Эсин эки кылып жиберди. Анан көңк-мыңга айтты. Мен өлтүргөн эмесмин. Анан ким өлтүрдү?
өкім суроого тиги дал болуп, эмне жооп айтарын билбей турду эле Машаев өкім сөзүн улады. Эй, баягыдагы кутулуп кеттиң. Эми кутула албайсың. Уктуңбу айбан? Мына өпкөнү эзеттеп күткөн неме өзүнө баш бербеген сөздү айтып жиберди. Мен эмес, туташ болуш керек. А туташың ким? Жигит оозунан ашык сөз чыгып кеткенин билди. Мылтыйды. Эмне, туттугуп калдыңбы? Машаев заң законун дагы унутту. Тигини ийининен апчып, жулкулдатып жиберди. Айт, болбосо өзүң кетесиң. Туташ деген бар. Менден сурады эле, сагындын дүйнөсү көппү деп. Анан жетерлик акчасы бар, үйүндө кармайт дегем. Не? Анан ошол алдыгы деп ойлойм акчаны. Өлтүргөндө ошол деп ойлодум. Ойлодуңбу же чын ошолбу? Ошол. Машаев эс ала түштү. Жигитти машинесине салып, кармап келген жерине таштап келди. Туташ дегени ошол аймакта жаңыдан ракеттик кыла баштаган немекен. Жашы 30-дарда 2 жолу оорлук менен кесилип, баш аягы 8 жыл абакта отуруптур. Машаев бир жигитин ээрчитип, аны сабунада куунап, чейше бороонуп, пиво сорып отурган жеринен кармады. Ошол жерден түз эле айтты. Эй, Бабаевди өлтүрүп коюп, эми тазаланып жатасыңбы? Тигинин эси ой түштү. Кызык суроо берди. Ким айтты аны? Мен айттым. Тиги шалдырап отуруп калды. Көп өтпөй тергөө башталды. Балбаевди кантип өлтүргөнү өзүнчө бир чоң сөз. Белгилүү болгондой, Балбаев бизнес деген бале башталары менен ага баш от менен киришип, бат эле оңой эмес акча таап, дүкөн, кафе сатып алып, алары дурус пайда берип турган. Баягы кыз зордуктаган Азат Балбаев менен көптөн тааныш эле. Өзү андан кичи болсо да тең тушоңдөнүп кетишкен. Бир рет Азат Балбаевке мени да чогуу иштетпейсиңби деп суранганда, тиги экинчи айткыс кылып качып койгон. Азат, экөөбүз жөн эле тең туш болуп жүрөлү, макулбу деп. Ошондо Азаттын көңүлү карарып калган. Туташ деген менен дал ошол Балбаевдин кафесинде отуруп таанышкан. Андан бери аз эле убакыт өтсө да экөө жакын болуп кетишти. 3-4 курдай сабунага барып, кыздар менен ойноп күлөп. Башынан тартипке көнбөй, атасынын аркасы менен алчактай, эч нерседен кор болбой өскөн неме түрмөгө 2 рет жатып чыккан. Өзүнүн 4-5 жашылуу Туташты жактырып, дүйнөнү коңторуп жиберчү неме менен достошконсуп көтөрүлө жүрдү. Кийин сөздөн сөз чыгып отуруп, Балбаевдин байлыгына чейин кеп айтылды. Ошондо 2-3 жерден коркутуп акча алган Туташ ким деп кызыга калды. Бир күнү Балбаевге кезикти. Өзүнүн ушул жердеги чыгаан жигиттерден экенин, эгерде дурус мамиледе болушса, дүкөнү да, кафеси да жакшы иштеп кетерин эч ким тийише албасын айтты. Сөздү кылда туккан Балбаев бул жигиттин ракет экенин жазбай билди. Өзү коркоктордон эмес эле, түз эле айтты. Эй жигит, экинчи ушул маселе менен келбей уктуңбу? Тиги үн каткан жок. Тиштенген бойдон кете берди. Ошол эле күнү Азатты таап сүйлөштү. Анын айтымында Балбаев акчасын үйүндөгү сейфинде кармайт экен. Тоноп алгыла деп түз айтпаса да, анын толтура акчасы бар дегенди кайра айтып, көкүтүп турду. Бир күнү Туташ дагы бир досу анан Азат болуп бир кафеде ичип олтурушуп, Балбаев жөнүндө кепке өтүштү да, бир топ кызуу немелер азыр эле барып, аны менен сүйлөшмөк болушту. Таксиге түшүп, түз эле Балбаевдин үйүнө келишти. Коңгуроону Азат басты. Көз айнектен аны көргөн Балбаев аларды жактыра бербесе да, спайгерчилик кылып, төргөт көрүп чай койду. Төртөө столдон орун алгандан кийин сөздү Туташ баштады. Экинчи келбе дедиң эле, болбой эле келдим. Баягы айткандарым макул болобу деп, акыркы жолу келдим. Мен экинчи келбе дебедим беле. Балбаев дали болсо орой жооп берди. Анан Азатка кайрылды. А сен эмнеге муну менен келдиң? Азат жооп таба албай калды. Кызуулугу кайта түштү. Күңк-мыңк этти. Мен жөн эле келбей жүр булар менен. Ушул жерден кызуу эмеспи? Туташ Балбаевди согуп калды эле, ал да оңой эмес экен. Тура калып, тигини 2-3 курдай уруп жиберди. Туташтын досу капталдан чыкты. Ит тытыш болуп калышты. Муну көргөн Азат арачаламакчы болду эле, Туташ бычагын соорага чырганда, Азат үйдөн качып чыкты. Ошол бойдон кайрылган жок. Балбаевке Туташ досу экөөлөп алы жетпей баратканда, бычак менен моюнга сайды. Күрөө тамырга тийген экен. Тиги сулк жыгылды. Экөөлөп анын илинип турган шымынын чөнтөгүнөн сейфтин ачкычын табышып, аны ачышты. Толгон акча бар экен.
ошол эле бөлмөдөгү чакан сумкага салып үйдөн чыгып кетишти. Азат болсо жүрөгү түшүп, качып бараткан боюнча бир пивоханага кирип, 2 кружканы удаасы менен тартып ийип, демин баса албай турса, 2 мас келип тийишип, кеп сөзгө келбей эле бирден уруп өтүштү. Жанагы эрди калбайып, көзү бир аз көгөрүп жүргөнү да ошондон эле. Өзү өлтүрбөсө да өлүмүнө себепкер болгон жакшы таанышына 2 доосун ээрчитип барып, топурак салып, күнөөсүн жуугандагысы. Туташты досу менен Машаев прокуратурадан санкция алып кармап, бирден сурак жүргүзүп баштады. Эксперттердин айтуусунда Балбаевди саат 6-ларда өлтүргөн. Экөөнүн кайда жүргөнүн сураганда, бири Мончодо, экинчиси кинодо болгонун айтышты. Өлтүргөндөн бери 5 күн өтсө да, Туташтын Мончого түшөлеге бер дегенде жарым ай болгон экен. Ал эми анын досу барган киносунун аталышын биле албай турду. Эмнеси болсо да, бул иштин бети жомоктогудай болуп, бат эле ачылды. Майор боло элек Машаевдин турмушунда не бир кызыктуу окуялар башталды. Аны 2 ооз сөз менен айтып берүүгө болбостур. 3 жыл чамалуу полковник тайекесинин үйүндө жашаган Машаев 4-жылы өзүнчө жатакана алып чыгып кетти. Полковниктин аялы болуп жашап, эч нерседен кем каршы жок оокат өтөгөн тажеңеси ушул эле одоно Одуракай Машаевди эчак жактырып калган, баласы катарында. Ал жатаканага көчкөндө төшөнчүсүн, идиш аягын өзү даярдап, өзү жеткирип берди. Жатакана болсо да өмүрүндө өзүнчө туракка ээ болгон Машаев кожоюн өңдөлүп бир бөлмө болсо да үй меники деген болуп, аз көп турду. 25-тен 26-га карап калган неме бул ирет аял алуунун жолун издеп жиберди. Арасында Машаев көп кызды жактырса да, бир не да көңүл токтоткон эмес. Эми токтотту. Анысы баягы Балбаевди өлтүргөн Туташты кармаган күнү кеч бешимде өзүнөн өзү эле ичкиси келип, ичинин жанындагы кафенин мыкты деген бир орунуна олтуруп, 200'дү соккондон кийин болгон. Ошондо азыркыча айтканда, буту кулагына жеткен кара тор кыз жанына отуруп, отурганына карабай, ордуңуз бошпу дегендей болгон эле. Түн жарымына жакындап калса да, кыз баш менен тайманбай келип, опур талдуу, олбуттуу жигиттин жанына келип олтуруп алып, каш какканы Машаевдин жанына ичкен 200 граммына дагы 200'дү кошту. Денесин саткандардын бири го деп ойлоп жиберди Машаев. Анан ошонусу сөзгө айланып кетти. Эй, өзүңдеги канча турасың? Кыз делдее берип, суроого түшүнбөй турду. Эй, мен сени канча турасың деп жатам, деди Машаев баягы суроосун кайталап. Сиз эмне деп жатасыз? Бул сөздү уккан Машаев бул кызды бузулган деген сөзүн жоготуп жиберди. Тамашаны көтөрөт деп жатпаймынбы? Кыз жылмайды. Машаев аны коштоду. Ала жылмайды. Анан экөө көпкө отурушту. Салттан тайбай аты жөнү, иштеген иштер суралды. Кыз эмес экен. Эмеле күйөөсү менен урушуп чыккан келин экен. Ошол келин Машаевке жакшы жагып турду. Өңү ажарлуу, ачык айрым, жүзүнөн жылмаюу кетпеген жан экен. Экөө таңга жук жабылчу кафеде көпкө отурушту. Машаев ичкен арактан келин да ичти. Бирок өлчөмү менен аз-аздан уртайт. Келин жашырбай ачыгын айтты. Күйөөсү көрүнгөндөн кызгана берген немекен. Ошондон улам күндө болбосо да күн апта чырчыгып, урушарын айтты. Үйлөнгөнүнө жыл айланбай ушинтсе, акыры кандай жашоо болмок эле деген келиндин сөзү да туура. Машаев ойлонуп көрдү. Ырас эле, кызганчу аял зат экен. А балким шайтан шабыр дал ушул келиндин өзүндөдүр. Күйөөм жакшы, өзүм жаманмын деген аял кандай болсун? Канткен күндө да Машаев аялды үйүнө чейин узатып, мындынары кез-кез жолугушуп турмай болушту. 2-3 жерде бензин куюучу чакан базар ачып, иши дурус жүрүп турган бир жигит шаардагы авторитеттердин бири талап кылган акчаны бербей, барнары деп койгонун Машаевден бир кулак айтып келген. Кулак демекчи, андайлардан 10 чактысы бар Машаевде. Дүкөнчүсү, мугалими, шопуру бар. Атурсун эч жерде иштебей, жалаңгана пиво менен арактын артынан түшкөн 2 кулагы да бар. Ошолордун кез-кез менен маалымат алып турат. Ошондой кулактардын бири жанагындай маалыматты айткандан кийин Машаев начальникке айтып, ал каалагандай аракет көрө бер, кылмыш издөө бөлүмүндөгү жигиттерден канча болсо жардамчы ал деген. Ал кезде Машаев бөлүмүндө орун басар боло эле. Бөлүмдөгү оперлердин тең жарымы шаарда туулуп, шаарда чоңоюп, орусча окуп, кыргызча энең дурайын деген сөздү да оңду айта албаган немелер. Көбү кызматкер болуп жүргөндөрдүн көпкөн балдары. Алар кылмышты ачууга оңду көмөк бере албаса да, кыйраткандай шаңдуу жүрүшөт. Керели кечке иши чачтан көп жүргөнсөп,
Кечинде 2-3тен болуп алышып кафелерге, ресторандарга, сауналарга барышат. Кыз-кыркын менен көңүл ачышат. Алган айлыктары кыкка турбаганы менен кийген ичкендери генералдардыкынан ашса алды кем эмес. Машаев аларды жининдей көрөт. Ыгы келе калганда жинин чыгарып да алат. Алар деле Машаевди жакшы көрбөйт. Бирок анын каарынан күчүнөн чоочуп, акарат айта алышпайт. Алардын арасында Миша деген бирөө бар. Өз аты Медетбек. Ошол жигит эмнегедир Машаевке жагат. Беркилерден жакшы жагынан өзгөчөлөнүп тургандай. Машаев Мишаны кабинетине чакырып, болгон маселени айтып, чогуу иштөөнү сунуш кылды. Ал дароо макул болуп, Нурик деген өзүнө жакын оперди кошуп алалы деп өтүндү. Машаев ал немени жактыра бербесе да макул болду. Эртеси Машаев менен Миша баягы бизнесменге барышты. Жашы 30дардан өтүп калган сары чейкел, олбурлуу жигит экен. Саламдашкандан кийин Машаев өздөрүн тааныштырып, келген жөндөрүн түшүндүрдү. Аны ким айтты? Деди тиги жигит таң калганын жашыра албай. Мен арызданган эмесмин. Кечирип коюңуз, арыздангым да келбейт. Ал жөн калбайт, деди Машаев. Жөн калбаса мен да жөн калбайм. Жигиттин курч экендиги көрүнүп турат. Ортодо кан төгүлүп, окуя чоң балеге айланышын каалабайсызбы? Машаев азга кызуулана кетти. Бизнесмен ойлоно калды да, андайды ким кааласын? Деди акырын. Каалайсызбы, каалабайсызбы, алдын албаса болбойт. Машаевдин орундуу айтылган сөзүнөн кийин тиги жигит 2 күндөн кийин ал рекет келем деп кеткенин айтты. Дал ошол күнү Машаев жигиттер менен келип, дал үстүнөн чыгып, колго түшүрмөй болду. Болжогон күнү Машаев Мишаны, Нурикти, дагы 2 оперди алып, бизнесмендин офисинен обочорок жерде машинеде даяр болуп турушту. А күнү да, эртеси да рекетин келген жок. Оперлер күтүп жатканын билип калган. Кимден билди экен? Бизнесмен 2 жигитинен башка эч кимге айтпаптыр. Алар өзүндөй көргөн ишенимдүү немелер экен. Анда ким эскертти? Машаевдин мээси жетпей эзилет. Миша экөө 3-4 күн ал авторитетти багып кайтарып жүрүштү. Шеги билинбейт. Саунасы бар немекен. Ишине келет, кайра кетет. Жада калса кафе, ресторандарга да ошол күндөрү барган жок. Өтө сак болуп калган немекен. Машаев бир күнү баягы операцияга алып барган 4 оперди чогултуп, бизнесменге мындан ары эч ким тийбейт. Аны сайт экен деген кабар жалган болуп чыкты деп айтып турду. Анан баар кеткенден кийин Машаев Мишаны өзүнө чакырып минтти. Миша, жанагы мен айтканга ишендиңби? Жок. Туура түшүнгөнсүң. Бул иште эми экөөбүз гана билгендей бололу, уктуңбу? Тиги рекетиң жөн койбойт. Сен тиги авторитет сөрөйдү өңүнөн тааный турганыңды эч кимге айтпа. Макул. 2 күн өткөндөн кийин Нурик Мишаны кафеден тамактаналы деп чакырды. Анын көңүлү чаппаса да, тең тушунун чакырыгын кыя албай макул болду. Экөө кафеге кирип, Нурик тамакка, аракка заказ берип, анысы көп күттүрбөй келип, ичип жеп олтурушту. Миша кез менен дурус эле ичет ичкиликти, бирок мас болбойт, көтөрүмдүү. Нурик болсо анын тескерисинче көтөрө албайт. Антса да өтө ашык кетпейт. Бат эле бакылдап калды. Иште кыздарды, келечекти сүйлөшүштү. Бир маалда бир жигити менен баягы авторитет кирип, бурч жактагы столго отурду. Аз өтпөй Нурик аны байкап, баш ийкеп амандашты эле, тиги колун көтөрүп, билинер билинбес баш ийкеп жооп кайтарды. Миша көргөнүн билдирбегенге аракет кылып, сөздү улантып койду. Эртеси Миша Машаевке Нурик авторитетти тааный турганын айтканда, ал өрттөнүп кете жаздады. Энеңди десе, ошол кабарлаган турбайбы анда? Ким билди аны? Деди Миша. Тааныгандан кийин айтты да, бирок аны аныкташ да кыйын. Болуптур, сен Миша, Нуригиңе жакшы көз сал. А балким бир нерсени шылтоолоп, ресторанга чакырып, арака тойгузуп туруп, бир илинчек табарсың. Көптөн тааныш болуп жүргөн немесине аңдуу салышы туура эмес болгону менен Миша макул болду. Анткени ал өзү милициялык ишин таза иштечү. Эпадам Нурик чын эле авторитет менен байланышта болсо, анда биринчи өзү начальникке рапорт жасайт. Ушул бүтүмгө келди Миша. Бир күнү Миша Нурик экөө ар кимиси өздөрүнө тиешелүү кагаздар менен иштеп отурушту эле, телефон шыңгыраганда Миша трубканы алды. Ал жактан Нурикти сурады эле, Миша ага берди. Алло, угуп жатам. Кандай? Телефондун сөзү эмес. Кай жерден? Макул. Мына мен чыктым. Нурик трубканы коюп, Мишага айтты. Мен 1-2 сааттан кийин келем. Бир доста ишим бар эле. Нурик кабинеттен чыгары менен Миша артынан утурлай акмалады.
ал өйдө тарапка басты. Миша жолдун наркы тарабындагы тротуарга чыгып, тигинин артынан түштү. Бир көчө өткөндөн кийин Нурик токтоп, бирөөнү күткөндөй турду эле, бат эле көгүс Жигули токтоп, Нурик ага түшкөндөн кийин зуу койду. Бул машина авторитет түшүп жүргөн машина болчу. Машаев экөө нечен курдай көрүшкөн. Миша түз келип Машаевке болгон окуяны айтты эле, ал дагы туталанды. Эми экөө Нуриктин артынан чындап түшмөй болушту. Арадан 2 саат өткөндөн кийин Нурик келди. "Мени эч ким издеген жокпу?" деп Мишадан сурап алып, анан кечке өз иши менен алек болду. Эртеси Машаевдин айтуусу менен Миша Нурикти ресторанга чакырды. Бүгүн эмнегедир көңүл ачкым келип турат деп. Акчаны Машаев экөө эптеп тапкан. Ресторандан тамагын ченеп, арагын арбын алды. Аз өтпөй Нурик бир топ кызы болуп турду. Сөз-сөзгө уланып отуруп, ушул тапта каалагандай жеп ичкен чоңдорго, соода кылып чириген байып жаткан коммерсант, бизнесмендерге жетишти. "Элдин эмгеги менен байып жатышат инең дурайындар. Дагы биз коргоп коебуз", деди Нурик тиштене. "Тоносо дал ушуларды тонош керек." "Кимдерди айтып жатасың?" Миша ушинтип сурады. Суроосун жөн гана маанисиз сөз ортосунда бергенсип. "Деле баарын эле айтам. Мисалы баягы биз коргогон бензин барону эмне таза дейсиңби? Бензин менен кошо чөнтөгүнө акча суудай куюлуп жатат." Бул сөздү Мишага жооп кылып айтып, анан өзүнчө күбөрөнүп койду. "Эртеңден баштап көпкөнүн көрөйүн. Миша кана, момуну алып жүрбөйлүбү?" Экөө кезектегисин ичишти. Эртеңден баштап дегенине караганда, бизнесменге эртең кол салынабы? Миша ушуну ойлоп бир топко баш катырды. Экөө дагы бир далайга отуруп анан тарашты. Миша түз эле Машаевдин үйүнө келди. Машаев кечкурун троллейбуска түшүп, жатаканасына келаткан. Тыгылган эл. Машаев ортодо турат. Бир малда бир арык чырай 20лардан өтүп калган жигит жөөлөй өтүп, арыракта турган аялды капталдай жөөлөп токтоду. Машаев эмнегедир ал баланы карап калды. Аңгыча тиги жигиттин узун манжалуу арык чырай колу аялдын сумкасына жабыша түштү. Машаев түшүндү. Тиги неме чөнтөкчү турбайбы? Шарт барып аны колдон алды эле, "Тарт колду" деп колун сууруп алды. Машаев аны кайрадан колдон алмакчы болгондо, арт жагынан дагы бирөө бычагын сууруп чыгып, кабыргасына такады да, акырын кулагына шыбырады. Эшек, сен эмне өлө албай турасыңбы? Формасы жок неменин милиция экенин кайдан билиптир?" Машаев бычак такан неменин бычагын жулуп алмакчы болгондо, тигил шилтеп калды. Машаев буйтай бергени менен шилтенген бычак кабырганы аралап өттү. Троллейбустун ичиндеги толгон эл ызычуу түшүп турду. Далайды көргөн Машаев адегенде билинбей тыздей түшкөн кабыргасына кайыл болуп, бычак сайган немени кежигиден алып, жерге ныгырды. Жанагы аялдын сумкасына кол салмакчы болгон неме жолдошуна жардамга келмекчи болду эле, үлгүрбөй калды. Машаевдин соккусу аны жерге бөк түшүрдү. Троллейбус токтоп, 3 эшиги тең ачылып, ичиндеги толгон адамдын баары жерге атып түшүштү. Капталынан каны шоргологон Машаев гана жалгыз бүк түшүп, троллейбустун ичинде калды. Троллейбустун айдоочусу чуркап телефон чалып, тез жардам чакырды. Көпчүлүк убакта кечикчү тез жардам бул жолу тез эле жетип келди. Кансыраган Машаевди алып кетти. Бычак оңой сайылбаптыр. Эки кабыргасын аралай өтүп, өпкөнүн четине тийиптир. Машаев туура бир айдай ооруканада жатып, сакайып чыкты. Ошол сакайып чыккандан кийинки күндөрдө негизги милдетимде баягы экөөнү табууну ойлоду. Жумушка келатканда, үйүнө кайтып баратканда түшкөн автобус, троллейбустардан баягы экөөнү издегенде көнүмүшкө айлантып алды. Алардын өңдөрүн аз көрсө дагы жат болуп калган эле. Дүйнө тар деген чын. Бир күнү Машаев айлыгын алып, бутуна кышка кийчү өтүк сатып алмакчы болуп, ушул шаардын Мен деген эң чоң базарына барып, алчусун издеп жүрдү. Анан далай бут кийимди бутуна чактап, ылайыктуусун алып, асынып жүргөн сумкасына салгандан кийин түштөнүп алуу үчүн ашканага кирди. Ал жерде айтар менен тамагын көтөрүп келчү кыздар бар экен. Ошолордун бири Машаев айткандай лагманын алып келип, акысын алды. Машаев эмнегедир катарлаш столдо отурган 3 жигитти карай берип, баягы экөөнү жазбай тааныды. Алар тамагын кап ортолоп ичип калышкан экен. Машаев тамагын шаша ичти да, тигилерге барып, баягы бычак менен сайганын кеп сөзгө келбей эле желкеден ары уруп калды. Ал шылк кулады. Байкосуз турган берки экөө эмне кыларын билбей, делдее калышты эле. Машаев ал экөөнү тең жайлады. Калп айткан сөз эмес. 3 жигит 3 жерде сулап жатты.
Машаевтер баягы эркетти байкоого алып жүрүштү. Бирок ал эч нерседен шек бербейт. Акыр аягы баары бир түбүнө жетем деп Машаев тиштенет. Саат 7:30-да жумушуна келген Машаевти дежурный тосту. Түндө саат 3-4 чамасында бир үйгө 4 маскачаң кирип, эрди катынды сабап кыйнап, болгон баалуу буюмдарын, акчасын тоноп кетишиптир. Опер группа барып келиптир. Өзүнөн мурунураак келген угронун начальниги Машаевти чакырып, ишти ага тапшырды. Андан чыгып шеригин ээрчитип, дароо эле тонолгон үйгө келишти. Заңгыраган үй экен. Демек о катуу турган немелер. Машаев дарбазанын коңгуроосун басты эле, бат эле бирөөнүн дабышы чыгып, "Ким?" деди эркектин үнү чыгып. "Биз милициядан." Дарбаза ачылып, элүүлөрдөн өтүп калган ак чач адам турду. Бети башы көгөргөн, көзү тоодой шишик. "Ассаламу алейкум", деди Машаев кол берип, анан күбөлүгүн көрсөттү. "Алейк салам, келгиле." "Келдик, ишти мага тапшырышты. Сизде бир-эки көз сөз бар." "Ишиң менен немерең калсын. Ушундай болуптур деп гезит-безиттен окуп жүрөк түшчү эле. Эми өз башыма түшүп отурбайбы? Айбандар." Үй ээси буларды баштай басып, жүзүм чулганган сөрүгө отургузду. "Аксакал, атыңыз ким?" "Шүкүр, фамилиям Калдыбаев. Инженер элем. Заводубуз токтогондон кийин үйдө элемин. Жеңеңер соода кылат. Ошого жардам берген болом." "Түндө кишти айтып берсеңиз." "Жана эле силердин балдарга айттым эле. Мейли эми. Дагы эле айтайын. Уктап жатканбыз. Анан эле ит ажылдап үрүп калды. Ордуман туруп корого чыгайын деп эшикти ачар менен эле башыма бир нерсе тийип жыгылып түштүм. Чала тийгенби кайра ордуман турдум. Короодо жарык күйүп турат. Даана көрдүм. 4 килейген неме баштарына маска кийип алышыптыр. Биринин колунда жоон темир, биринде бычагы жүрөт. Дегдеңдетип үйгө сүйрөп киришти. Аялым уктап жатат эле тургузушту. Анан жүрөгү түшкөн аялым экөөбүздү диванга отургузуп, "Давай тезинен акчаңарды алып чыккыла" деди бир демитип. "Акча жок" дедим. "Ким эле маңдай терменен тапкан акчасын дароо эле коймок. Ошондо эле берсем болмок экен." Башка көзгө койгулашты. Ошондо эсим ой түшүптүр. Эсиме келсем аялым бакырып ыйлап жатат. "Алгыла, жанды койгула" деп. Жанагы айбандардын бири кипятильникти көтөрүп алыптыр. Көрсө аны ысытып келип бетиңе басам деп жаткан тура. Акча аңтарылма диванын алдында болчу. Аялым өз колу менен алып берди. $2000 анан 50.000 сом болчу. Аны алып бири мени кайра жаткыра чаап кете беришти. Төртөөнүн биринин да белгисин байкап калган жоксузбу? Кайдан байкадым? Жүрөгү оозго тыгылып турса, анын үстүнө маскачан болушса. Аксакал, азыр тааныштары наводчик болуп тоногондор көбөйдү. Тааныштарыңыздан, туугандардан шек алган бирөө жарымы жокпу? Кимден шек аласың? Ойго да келген жок. Машаев бул кишинин кошуна колоңдорун, ушул шаарда турган туугандарынын кай жерде иштерин, аты жөнүн шашпай жазып, дагы бир топ суроосун берип коштошту. Кетеринде доктурга көрүнүңүз десе, тиги киши анын кажети жоктугун айтып, нанос тийгизип узатты. Ошол эле күнү Тишой Машаев экөөнү жиберип, Шүкүрдүн маңдайкы кошунасы 2 рет түрмөгө отуруп келген наркоманды алдырды. Ал 40-тарга таяп калган, узун бойлуу, ширидей каткан немекен. Машаевдин маңдайына отургандан кийин эле суроо салдырбай өзү кетти. "Начальник, мен тазамын. Баарын таштагам. 2 жолу баландай ичип келгем. Момундай тойгом." Ал кекиртегин жанып койду. "Бир нерсени илген жатасыңбы, начальник? Ансең да илинчү нерсе жок. Эмне кылып жамап атасың?" "Эмне кылмак элем, кемпирге жардам берем." "Кемпириң ким?" Ким болмок эле, энем. Ал экөөбүз огород иштетебиз. Огородубуз чоң, баарын айдайбыз, сатабыз, өзүбүзгө да жетет. Эмгекке көнүп калгам, начальник." "Тартасыңбы?" "Кээде тартам. Жаап салсамчы?" "Начальник, сен адегенде карма, анан жаап сал." "Болуптур, эми иш мындай. Кошунаң тонолгонун уктуңбу?" "Кулакты уксун деп берет." "Эмне айта аласың?" "Начальник, биринчиден эч нерсе билбейм. Экинчиден билсем да стукач болуп жаралбапмын. Үчүнчүдөн үйгө кетейин. Кемпир эмдигиче кыйлап, жинди болуп калды го." "Болуптур, бара бер. Анын үйүнө көп киши келеби?" "Өзүнөн сура, начальник. Тентеги бар, жошу бар." Наркоман ушуну айтып сырдуу жылмайды. Анан кошумчалап койду. "Аялынын инилери да келет. Мен кеттим, начальник. Таза кишинин бул жерде отурганы болбойт, начальник." Кыракы Машаев мунун чын эле таза экенине көз жетип турду. Бирок анын бир билгени же шек алганы бар. Тентеги келет, жошу келет, аялынын инилери да келет деп бекер айткан жок. Машаев түз эле Шүкүрдүкүнө келди.
Тыналгандан кийин аялы экөө эсине келе албай, соодасына чыга элек экен. Машаев Шүкүр менен сүйлөшүп, кайнелери жөнүндө сурады. Аялы менен аталары бир тууган, анан алысыраак дагы бир инелери келип турары, экөө тең базарда майда барат сатып, оокат кылып жатканын айтты. Экөө тең адамга кылдай зыяны жок балдар дейт. Эртеси Шүкүр айткан дарек боюнча Машаев экөөнү Таңызардан жалдаган квартирасынан тапты. Угрудомун дегенди угушуп, экөө тең чочуп турушту. Шүкүрдүн аялына жакын инисинин аты Марс, алыс тууганыныкы Жолдош экен. Марсы жоош, Жолдошу бир аз шыпылдагыраак көрүнөт. Булар эжесинин тонолгонун угушпаптыр. Таң калып капа болуп турушту. Машаев алар менен 1 саатча сүйлөшүп анан кетти. Жолдошунан шек алган оюп пайда болду да, дал ошону байкоого алды. Эки жигит тең базарда катар туруп майда барат сатышат экен. Алыстан туруп 3-4 жолу байкоо жүргүздү. Шек шыба билинбейт. Дагы бир жолу дагы бир 2 суроо салмакка аларга жөнөдү. Эл батпайт. Экөө турган жерге жакындай берип, Марс менен эки жигит бир нерсени сүйлөшүп жатканын көрүп, алыстан токтой калды. Тигилер дагы 10 мүнөтчө сүйлөшүп, бирине бири кайсы бир маселени мээсине жеткире албай жатат. Анан жигиттердин бири Марсты желкеден кыса кармаганда, тиги мойнун толугуп алды. Зары бетине чыкканы көрүнүп турду. Тиги экөө кеткенден кийин Машаев ал эки соодагердин жанына барды. Соодаңар болсун жигиттер. Ассаламу алейкум. Дешип экөө катар салам айтып кол беришти. Машаевдин кыракы көзү Марстын элеңдей калганын жазым кетирген жок. Бир азга наркы беркини сүйлөшкөн болуп, анан минтте. Помидор алайын дедим эле. Милицияда да курсак бар, деди бир маалда Машаев. Тандаганды да жакшы билбейм. Жолдош жүрү, тандаш берчи. Сен тың көрүнөсүң. Жүрүңүз, деди ал дароо эле. Жакшысынан арзандан алып берейин. Тааныштар да бар. Экөө бык бырдай кайнаган базарды аралай басканда Машаев: "Жолдош жүрү, тияк барып отуралы, сөз бар", деди. Экөө базардын четиндеги бакты аралай басып, бир орундукка отурушту. "Жолдош", деди Машаев экөө орун алган соң. "Экөөбүздүн сөз ушул жерде калсын, түшүндүңбү?" "Айта бериңиз." "Азыр эле Марс менен уруша кеткен эки жигит ким?" "Аны кайдан көрдүңүз?" Жолдош таң кала карады. "Айта бер." "Жакшы тааныбайм, биринин аты Каныбек экенин билем. Марс менен кайдан тааныш, кимдер экенин билбейм байке. Марс мага эчтеке айтпайт, долдуйуп жүргөн. Бая күнү бир жака конуп келди. Кайта барганын сурасам айтпайт. Бир балекет болгонбу деп сарсына болбодумбу? Таңзардан келди." "Кайсы күн экенин эстей аласыңбы?" "Так эсимде жок, өңүндөй болду го." "Эстегенге аракет кылчы." Эртең суббота, сауда жакшы болот. Эртең келсе экен деп ойлогом Марста." "Демек 5-күнү болгон турбайбы, Машаев календарын алып карады. Дал ошол күнү Шүкүрдүн үйүнө каракчылар келген. Кызык ушуякта тура. Жанагы балдар менен эмнеге урушканын биле алган жоксуңбу?" "Жок. Нараак турушуп акырын сүйлөшүштү. Марсты жанагы Каныбек дегени желкеден алганын көрдүм. Эмне болду десем эч нерсе айткан жок. Иши кылып алар тынч немелер эмес." "Болуптур", деп Машаев Жолдоштун колун кысып, "Жашылча алып бердим, соода кылганды билбеген, келе сон экен деп кой. Өзүм деле билем, кичине эмесмин." Дал эртеси Марсты алдырып бир кабинетке отургузуп, күттүрүп койду. Өзү көрүнгөн жок. Алып келген оперлер бир оз гана: "Бул жерге эмнеге алып келгенибизди билесиңби?" деп керели кечке Марс менен сүйлөшпөй, бар жогуна кош көңүлөңдөнүп, майда барат менен кармалгандарды сурай беришти. Кеч кирди. Марс кое бергиле деп айта албай, жок эле дегенде менде эмне күнөө бар деп да сурай албай, кубаргандан кубарып, мелтейип отура берди. Качан гана түн киргенде Машаев келди. Марс, ойлондуңбу?" деди. "Эмнени?" "Каныбек менен чатагың бүттүбү?" Марс селт этти, бирок анысын билдирбеске аракет кылып. "Эч кандай чатагыбыз жок", деди ал. "Жакшы да тааныбайм. Бир жолу менден тамеки алып жатып таанышып калган. Анан дагы бир ирет тамеки алган болгон ошол. Эмесе мындай, Марс иним. Дагы 1-2 күн ойлон. Анан айтып берерсиң. Бар кете бер." Сыртта Машаевдин машинесинде эки опер даяр турушкан. Машаев чыкканда айтышты. "Тиги шашып басып төмөн кетти." Машаев машинесин ошол тарапка айдады. Бир көчөдөн кийин көрүштү Марсты. Аз жерден чуркай жаздап кетип баратат. Бир опер артынан түштү. 100 кадамдай алыста. Марс дагы 2 көчө өтүп, туура көчөгө өттү да 3-4 үйдөн кийинки дарбазаны кагып, аны бирөө ачканда шып кирип кетти. Машаев машинени алыстан токтотуп, жанындагы экөө алдыда күткөн шергине келишти. Машаевтер Марс кеткенден кийин үйдүн жанында дагы бир саамга турушту да, үйдөгү ызы чуу күчөп баратканда дарбаза кагышты. Андан кийин бирөө дарбаза ачты.
Аздан кейін бирөө дарбаза ачты. Марста жумушубуз бар эле деп Машаев уруксаты жок эле кирип баратканда тиги «Эй, сен эмне өз үйүңдө кирип баратасың я? Чыг эшикке», деди Машаевди каруудан кабыштыра кармап. Эңгезердей неме экен, оңой менен алдырчудай эмес. Машаев дароо айтты. «Эй, тарт колуңду, биз милициядамыз, угродон». Тигиниме шарт колун тартып алып, делдее түштү да, анан көчүгү түшкөн аюудай бакырып калды. «Качкыла, милиция!» Үн чыгаар менен үйдөн эки атып чыгып, огородду аралай качты. Машаевдин эки шериги артынан түшүп, аздан кийин кайра келишти. Караңгыда кайда жетип кетишкенин таппай калышыптыр. Машаев дарбаза ачкан немени жылдырбай кармап турган. Үйгө алып киришти. Төркү үйгө өтсө Марс бүктүшүп жатат. Өйдө тургузушту. Көздөн ары оңбогондой жеген экен. Тоодой шишик, мурдунан кан да кетиптир. Машаев ошол эле жерден алгачкы сурак кылды. «Бетиңди ким түздөдү? Бул жака келатсам жолдон сабап кетишти. Жолдон биз сени кайтарып келбедикпи?» «Энеңди десе, менттерди сен эриштип келген турбайсыңбы?» Жанагы гүл түйгөн неме өзү араң турган Марсты өпкөдөн ары тээп калды. Угранын эки жигити аны баса калбаганда өлтүрүп коет беле. Машаев суроосуна кайра берди. «Ким сокту дейм? Буларга акча карыз болчумун, ошону убагында бере албай». Жанагы тепкен неме аны коштоду. «Жарым жылдан бери алдап жүрөт бизди. Милиция аркылуу алабыз десек кое тургула, антпек эле таап берем дейт». Экөө тең калп айтып турду. Машаев сезип, бирок аныгына жете албай турган чындык мындай эле. Марстын мүнөзү өзүнө гана белгилүү болбосо, өңгөгө жашырын сыр болчу. Жашырын болгону ошол. Анын чыныгы динин ата-энеси да, бир туугандары да, жоро жолдоштор да билчү эмес. Эч нерсе менен иши жок, түнт неме, эч кимге зыяны жок. Өзү менен өзү болуп жүрө берген жандешчү. Бирок алар чоң жаңылышчу. Ал жанда жок ач көз, ташпор неме эле. Ошонусун эч кимге билгизген да көргөзгөн эмес. Ошонусу кыйындыгы болчу. Мындай адамдар өтө коркунучтуу болушат. Жанагы кой терисин жамынган карышкыр деген маани бул жерде шоонешпей калат. Анын куулугун айтып болбос. Капталын жеп бүткөн 60-тагы шүмшүктөй. Мына ошол Марс эжеси менен жездесинин соодасы жакшы жүрүп, тутам акчалуу болуп жатканына ичинен кан өтчү. Алар арамдыгы жок немелер эмеспи? Марстын көзүнчө көп нерсени сүйлөшүп, канча товар алганын, канча акча түшкөнүн эсеп чотко салышчу. Жоош немеден эмнени жашырмак? Марс эже жездеси ар кайсы жерге каткан акчасынын көбү кай жерге катылганын да билет. Иченирет уурдайм деп план түзүп, түзгөндө да башкалардан көргөндөй кылып уурдамак болуп, ыгын келтире албай жүргөн эле. Кийин башка ою келди. Ал ою ишке ашып, эже жездесинин долларларынан 2000дей колго тийсе, аны жүгүртүп, бир жылда 5000ге жеткирсе, экинчи жылы анысы 10.000 болуп берсе, а дегенде чакан 2 же 3 бөлмөлүү огород жайы менен үй сатып алса, соодасы уланып, машина алат. Үйүн сатып башка заңгыраган үй алат. Машинесин айдап, бир туугандарынын бөтөнчө байып, көзүнө эч нерсе көрүнбөй жүргөн улуу агасынын көзүнө бир көрүнүп, ичин күйгүзүп, өрттөп, өңгөнү кой. Өз бир туугандарына ичи күйчү Марс ушуларды ойлоп, эжесинин долларларын тономой болду. Бул чечимин кайра талдап, аз-азаларды аял сезими да калган жок. Кайра жини кайнап турду. Анан тоноочу адамдарды да тапты. 2-3 жолу өзүнөн тамеки алып, кандай братишка, иш жакшыбы деп сурай жүрчү, Каныбек менен жакшы болуп кетти. Кийин тамеки үчүн сунган акчасын тимеле коюңуз деп албаганга өттү. Ал неме көп учурда ушул базарда жүрчү. Бирөөлөрдү тонойбу, жерекеттик кылабы айтор, эмнеси болсо да кейпине, сөзүнө караганда соо неме эмес. Бир күнү түш ой Каныбек 2 тең тушу менен Марстын жанынан өтүп баратып, учурашып калды эле тиги аларды сыйламак болду. «Байке, 2-3 күндөн бери соода дурус, жүргүлө, ошондо майлап берейин». Бекер сыйдан өлсө качпаган неме ыраазы боло, дароо макул болду. Мына, жигит деген сендей болуш керек». Марс товарларын жолдошко таштап коюп, базардын ичиндеги Дурус деген кафенин бирине тиги үчөнү эриштип келип, тамакка, аракка кенен заказ берди. Тамак желип, ичкилик алынып, сөз кызыды. Буларда адам турмушу жөнүндө жогорку ой кайдан айтылсын. Сөздөрү ошол. Аябай сый көргөндөрүн, кыздардын түрлөрүн, бири дагы бирин көмөлөтө чапканын, ушундай бакылдак. Сөз байларга өттү. Жеп ичип байып жатышат. Ошолорду тоноп туруп сатып алса, атып салса окко ал деп жатышты. Бир маалда ушуга чейин жалаң гана угуп отурган Марс сөз алды. Азыр соода менен байып жатышат. Менин эже жездем деле жалаң соода менен тутам доллар уштап отурушат. Тигилер кызыга калды. Бири сурады. «Доллары көппү?»
Көп. Бизге кайрылышпайбы ошол тутам долларларынан, я Марс? Деди Кадырбек. Койсоңузчу байке, бербей калышсын. Сурабай эле алсакчы. Болбойт го, мен... Бул сөз улам тереңдеп акыр аягы ал үй тонолбой болду. Марс болбойт го, балекет болот го байкелер демиш болуп, койгула демиш болуп, ичинен ойда кымыңдады. Ошентип сөз бүттү. Марс качан, кайсы убакта кириши керек, доллар кайсы жерде катылган, баарын айтып берди. Жыйынтык болсо белгилүү. Каныбек Марска $100 гана берип, сага ушул жетет деп далыдан таптап койгон. Марсты Машаев кабинетине алып келип, сурап кое бергенден кийин ал түз эле Кадырбектин ижарасына келбедиби? Кирип эле келип айтты. Мага дагы жок дегенде $400 бергиле деп. Каныбек эки досу менен ичип отурат эле. Бул итирейген неменин сүйлөп турганы жинине катуу дейди. Мына сага доллар деп туруп, тумшук талаштыра берип калды эле. Марс оңкосунан түштү. Өйдө боло бергенде дагы бир сокку тийди. Бүк түштү. Дал ошол маалда дарбаза кагылып, милиция келип атпайбы? Болбосо булар Марсты өлтүрүп койгондон кайра тартышпайт эле. Каныбек бир шериги менен качып кетпедиби? Машаев Марс менен дарбаза ачканды бөлүмгө алып келип, сурак кылды. Экөө тең эчтекени моюндарын алышкан жок. Каныбектин шериги Атурсун, баарыңды жоготтурам, тиякта силерге колу жетчү байкелер бар, бир эле звонок менен жок болосуңар деп жулунуп жатпайбы? Ошондо Машаев өзүн кармай албай кетип, тиги күпүлдөгөн немени өпкөдөн ары берди эле, агдараңдаган неме дароо момун боло калды. Муну көргөн Марс мышык кейпин кийип, ого өтөр бүрүштү. Кабинетинде Марсты калтырып, күпүлдөктү камерага каматып салган Машаев Марстын алдына кагаз ручка коюп, тиштене айтты. Айбан, кантип тоноттурганыңды болгондой жаз. Калп айтсаң өлдүң. Ушуну айтып Машаев сыртка чыгып кетти. Марс кара мүртөз, баарын сезип билип турган түркү дил болгону менен суу жүрөк немеле. Калемди калтыраган колуна алып, Машаев айткандай болгондой жазды. Өзүнө сөз тийгизбей, мени уруп согуп, эже жездемдин байлыгын айттырышты дегенди унуткан жок. Машаев анын жазганын окуп, өзүн камерага камап, беркини Марстын жазганын окуп деле, тиги жини чегине жете кыйкырды. Ой энеңди десе, баарын өзү баштаган. Өзү баштаса жаз. Тиги дароо отура калып, туурасын жазып берди. Машаев экөөнүн ишин тергөөчүгө өткөрүп берип, жанына Мишаны алып Каныбек ошол жерге качты деген көлдүн бир районуна жөнөдү. Ал жерге жетер менен рай милицияга кайрылып, бир оперди жардамга алып, Каныбектин эжесинин айылына келишти. Эжеси элүүлөрдөн өткөн, көп балалуу экен. Милициядан Каныбекти издеп келгендерин укканда так секирди. Ой, өйрөгүңдү көрөйүн чечек. Эмне кылып ийген экен ал шумшук? Оперлер анын эмне кылганын айтышкан жок. Каныбек тоодо жездесине жардам берип жүрөт. 2 жумадан бери деп эжесинен угуп, ошол айылдан бир жигитти ээрчитип жөнөп кетишти. 10 чакырымдай жерге чейин Машаев машинасын айдап, андан ары жалгыз аяк жол менен дагы 3 чакырымдай жөө басышты. Бир кырдан аша бергенде коктудагы катар тигилген боз үй менен чатырды көрсөтүп, жол баштап келген неме тигине издеген үйүңөр деп өзү кайра артка кете берди. Үчөө боз үйгө жакындаганда 2-3 ит үрүп, качырып келип кол сала албай, үргөн боюнча кайра кетенчиктешти. Дал ошол маалда үйдөн бирөө чыгып тигилерди көрдү да, нарактагы мамыда байланып турган карагер атка секирип минип чуу койду. Бул Каныбек болчу. Тигилердин милициядан экенин дароо сезген. Машаев токто деп бир кыйкырып алды. Тиги неме алек саатта кырашып кетти. Машаевдер боз үйгө киришти. Эч ким жок. Чатырда толо көрө кат. Нары кырда кой жайылат. Барышса бир аксакал кой жайып коюп, нечен колдон өткөн мукабасы саргарган китептин кызыгына батып, жан баштап жаткан экен. Саламга алик алып таң кала карады. Машаев келген жөнүн түшүндүрдү. Бу аксакал Каныбектин жездеси экен. Кайнесинин турпат турушун 5 колундай билет сымал. Ал адам деле болбой калды. Ушу бир бале кылып келдиң го десем так секирди эле. Жакшылык көрбөгөн атаңдын оозурайын. Айтты койду дебегиле. Мине качкан атты сатып дагы качат. Карма бар жака чык кыз кылып каматсаңар гана, атаңдын көрү. Деги мылтыкты албай качтыбы? Деп сурады. Колунда эчтеке жок кетти. Бир барса төмөнкү айылда Накен деген досу бар. Өзүнө окшогон. Ошонукуна барат. Ошол жерден карап көргүлө. Машаевдер машинеге жетишип, түз эле аксакал айткан айылга келип, Накен дегендин үйүн издешти. Чакан айыл экен. Бат эле табышты. Ал огородунда тирлик кылып жүргөн экен. Милициядамбыз дегенди угуп, көз ирмемде санап жиберди кылган иштерин. Качан гана Каныбекти сураганда көңүлү жайланды. Экөө кыйбас достордон экен. Бир ирет уурулук менен экөө түрмөдө 3 жыл жатып чыгышыптыр. Жашырбай айтты.
1 жылдан бери аны көрө элекмин дейт. Анысы калп болчу. Өгүнү келип качып жүргөнүн айтып, экөө эки бөтөлкөнүн түбүнө жеткен. Аз күн тоодо жүрүп, кайра шаарга кетем деген. Булар жөнүндө досу айтпайт эмеспи милицияларга? Бүгүн ал досуң сага келет, деди Машаев Накенге. Аны кайдан билесиз? Өз айткан. Накен таң калды. Милисанын бир дагы сөзү чын айтылбайт деп ойлоп да, айта жүрчү неме ойлонуп калды. Машаев бүгүн түнү ушул жерде күтмөй болду. Анткени менен Накенин кыргызчылыгын унутпаптыр. Аялына картошка кууртуп, бир бөтөлкөнү ортого койду. Оперлер деле кыргыз да, картошкодон тое жеп, чайдан гана ичишти. Бир малдан Накен аракты ачып, төрткө бөлө койду. Эми аксакалдар, милиция болсоңор деле адамсыңар да, алып жибериңиздер. Машаев күлдү. Милиция деле адам дечи. Накен атайын айткан эмес, өзүнөн өзү айтылган сөз болчу. Кызары уялып кетти. Кечирип коюңуздар, туура эмес сүйлөп алдым акшайт, алыңыздар. Ал салалы, чын эле биз да адамбыз да. Машаев стаканды басып алды. Беркилер да ичишти. Түн кирип калганда сырттан аттын дүбүртү чыгып, бирөөнүн салды. Ой, Накен барсыңбы? Даяр турган Машаевтер дарбазага жөнөй бергенде, Накен үнүнүн болушунча кыйкырып берди. Каныбек, кач! Менттер бар, кач! Дарбаза ачылганда атчандын караны көрүнбөй, караңгыга сүңгүп кеткен. Куугандан пайда жок. Оперлер отуруп калышты. Машаев кыйкырарын кыйкырып коюп, эми өлдүм деп, кородогу орундукта отурган Накендин жанына келип, сенин бул эмне кылганың я? Деп каруудан алды эле, тиги анан кантип, ит байбамбы дос болгондон кийин сата албайм. Сиз деле ошентмексиз, деди. Машаевдин жини таркай түштү. Райондук опер Накенди алып кетип камайм деди эле, аны токтотуп койду. Жылуу жумшак. Картошкасын жеп, арагын ичип алып камасак, карыз болуп калабыз түбөрүк, кеттик. Каныбекти кармай албай калган Машаев начальнигинен катуу тиликтүү. Ушуга чейин жакшы иштеп келген неме уялып, сынып турду. Ошондон бир жума өтүп, Машаев начальнигинен суранып, Каныбекти кармап келүү үчүн дагы жөнөдү. Бул саам өзү жалгыз болчу. Келер менен рай милицияга келип, келген жөнүн түшүндүрдү. Булар да качкан немени издеп таппай жатышкан экен. Ал жердин начальниги Машаевдин жанына тың жигиттерден бирди кошуп берди. Экөө Каныбектин эжесиникине, өз үйүнө, баягы кач деп эскерткен досунукуна барышты. Баягы ойдон алардын бири да көрбөптүр. Жылкыбызды эмгиче сатып жиберди го деп, эжеси каргап иштейт. Досу болсо көрсөм көзүм аксын деп карганат. Жок издеген экөө ошол жердеги шаардын базарларын, эли көп жүрчү жерлерди сыдыра кыдырышты. Жеги билинбейт. Ошентип жүргөн күндөрдүн 4-күнү күнү Машаев бир дүкөндүн жанына токтоп, жанындагы опер тамекалам деп дүкөнгө кирген. Бир маалда бирөө, дос, ипподромго чейин таштап койбойсузбу? Деп Машаевтен суранып турбайбы? Бул неме издетип суй жыгылткан баягы Каныбек шумшук экен. Машаев аны дароо тааныды. Анан сыр билгизбей, отур, деди эле тиги арткы эшикти ачып, машинеден орун алды. Аңыча тамекиге кеткен опер дүкөндөн чыгып, машинеге отурганда Машаев машинеден түштү да, Каныбектин жанына отуруп жатып, кана жигит, колуңду тосчу, деп капарсыз отурган неменин бир колуна кишен салып, экинчи жагын эшиктин туткасына бекитти. Алдыда отурган опер бул окуяга ооз ачыла таң калды. Каныбек мындайды кайдан күтсүн? Эси ой шалдырап, кыймылсыз отурду. Машаев ичинен айда кудуңдап жылмайып, качкынды какшыктады. Өзүң келип берген ак көңүл, ак тил жигит турбайсыңбы? Отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, илгерки Каныбек болуш азыр өтө кыйын. Кээде турмуш өзү жомок. Жер сууну сыдыра издеп таппай жүрүшсө, өзү келип, машинеге отуруп бергени жомок эмне. Машаев ошол эле күнү түн кире Каныбекти борборго алып келип, камерага тыкты. Биринчи бөлүмдүн аягы.